Президент Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду кызматтан четтетүүгө буйрук берди. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин отурумунда айтты. Мамлекет башчы Коопсуздук кеңешинин отурумунда министрдин катышып жатканына таң калды. Мамлекет башчы билдиргендей, аталган министрлик инновациялык технологияларды киргизүү боюнча артта калган ведомстволордун бири. Эске салсак, унаа жана жолдор министринин орунбасары Азимкан Жусубалиев 5 декабрда пара алып жаткан жеринен кармалган. Халеттен $5.000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү жок кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү жокты мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Өлкө башчы мамлекеттик чегара кызматын туризмге тоскоолдук кылып жатканын айтып, чегарачылардын ишин сынга. Бул тууралуу өлкө башчы Коопсуздук кеңешинин отурумунда айтты. Сооронбай Жээнбеков чегарачылардын атайлап эле түзүлгөн схема менен иш алып барып жаткандыктарын кошумчалады. Кечээ бир чет элдин жараны кирет бизге. 5 жашар кызы менен, 9 жашар кызы менен. Ал учуш керек экен Москвага ак жолдон өтөт. Москвага учуш керек биздин аэропорттон. Келет, барат, учурбай коет. Эмне учурбайт? Сенин кызыңа неме басылып аптыр. Печать басылып аптыр, учпайсың. Аны бул эми схема да бул дагы. Аны ГКМ өткөрүп берет. ГКМ алып жүрөт да анысы немеге барат? Чегарага. Барып немени алып чыгат? Жанакыл. Өттү, өтпөдү деп. Ошентип 3 күн өтөт. Алып барып, гостиницага киргизип коет. Ал кишинин 2 кызы менен, 5 кызы, 5 жашар, 9 жашар кызы менен. Чегара кызматы. Алып барып коет. Ошол боюнча укук коргоочулар айтканда мен айттым, эмне деген эме деп, беспредел. Билгилечи бул. Десе, куда ошондой болуп чыкты. Куда ошондой, ошол аэропорттон, ошол ак жолго телефон чалып сурап коюш кыйынбы? Сурап коюш кыйынбы? Аэропорттон эмеге? Бул атайлап түзүлгөн схемалары, атайлап ал билген бочо турган, атайлап баспай койгон. Биз туристтерди көбөйтүп жатабыз. Отуруп алып, 2 келе сон эсебинен Кыргызстандын жалпы имиджи кетип атат. Жолдош Шакшиев. Кыргызстандын кетип атат. Бул биринчи эмес да, бул биринчи эмес да бул. Бул биринчи эмес да. Бүт посттордо болуп атпайбы? Президент Сооронбай Жээнбеков саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевга медициналык мекемелердеги коррупция маселеси качан токтоору жөнүндө бүгүн 14 декабрда Коопсуздук кеңешинин отурумунда сурады. Өлкө башчынын айтымында бейтапканага киргенден чыкканга чейин акча алынат. Бирок ал касса аркылуу болбойт. Санариптешүү саламаттыкты сактоо министрлигинде өтө начар жүрүп жатканын белгилөө менен бул ишти аткарууга эмне жетпей жатканына кызыкты. Жарандардан түшкөн нааразычылыктардын көбү саламаттыкты сактоо министрлигине экенин өлкө башчы өз сөзүндө кошумчалады. Өттү. Космосбек Саревич, экинчи мына силердики. Мына азыр тездетип киргизиштин ордуна эң артта калыпсыңар. Эң элдин нааразычылыгы саламат сактоо болот. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү менен саламат сактоодо жана мешитти салыштырып атышат. Эми бул жерде реформа болуш керек. Өткөндө баштадыңар. Мына Бишкек боюнча туура кылдыңар. Мен аны колдоймун, ачык айтайын, аны туура кыскарды. Бирок ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да, мамлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Менчик акчада, менчик компанияларда, больницаларда кассага чыгып атса, биздеки акчалар ачыкка чыкпай, ошол жердеки чөтөнө чыгып атпайбы? Буну эми легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрондук форматы киргизсеңиз, немеде медицина башкаруу системасында. Ошол акча өзүнө чыгат ушу жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Силер ошо легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? Муну бардыгына билесиңер. Больницага киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт да. Же төлөбөйбү? Мамлекеттикте.
А меншікті киргенде кассаға төлөйт. Айлықтар бөліштіріп қойған, ошо бойынша қызмат көрсөтөт. А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассаға төлөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баардыгын коррупциялап жатып калган баардыгын. Ошону тездетүү үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Артта калып атасыңар. Буну тездетиле. Мөөнөт кыска. Силер ойлогула жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ишин аткаргыла бардыңар тең. Отуруңуз. Санариптүү келечек аркылуу бюрократия, коррупцияны жоюп, ачык коомду түзөбүз. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйынында айтып өттү. Өлкө башы мамлекеттик органдардын башкы максаты элге кызмат көрсөтүү экендигин белгилеп өттү. Биз түндүк жана башка тутумдарды ишке киргизип жатабыз. Санариптешүү келечек аркылуу бюрократия, коррупция жоюп, ачык коомду түзөбүз. Бирок ага тоскоолдук болгон жагдайлар бар. Айрым мамлекеттик кызматкерлер дагы эле алардын башкы максаты сапаттуу тейлөө экенин түшүнүшпөйт. Региондордо кээ бир жетекчилер кабинетин жаап тойго кетип калат. Ушундай учурлар дагы бар, деди президент. Биз мына коррупция, бюрократия деп атабыз. Канча убактыбыз кетип атат ушу менен күрөшкө, бюрократия менен коррупция күрөшкө. Канча каражат кетип атат. Канча. Муну киргизсек, ушуну баары тең токтой баштайт. Мен дагы айтайын. Бул коррупция менен күрөшүү мен элге ода бергенмин. Шайланып атканда. Бул менин ишимдеги эң багыт, эң артыкчылуу багыттын эң бири. Буну жоюш үчүн биринчи мына санариптик технологияны киргизишибиз керек. Учурдагы вице-спикер Асель Кудранова депутат бойдон калаары айтылды. КСДП фракциясы бүгүн 14 декабрда кезексиз жыйынга чогулуп, вице-спикерлик кызматка депутат Аида Касмалиеваны сунуштап жатат. Бул тууралуу Спутник агенттигине депутат Абдубахап Нурбаев билдиргенин жазды. Эл өкүлү мындай аракеттер атаатса деп атап, учурдагы вице-спикер Асель Кудранова депутат бойдон калаарын билдирди. Кошумчалай кетсек, КСДП фракциясынан депутат Асель Кудранова 2017 жылдын 1 ноябрынан тарта Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочусу Сергей Слесарев ага каршы кылмыш ишин козгоо атайлап эле уюштурулган деп билдирди. Кылмыш жаза кодексинде жазылганына карабастан соттун отуруму жабык түрдө өттү. Бул учурда сотко кимдер кирүүгө акылуу жана анын жүрүшүнүн ачык айкындуулугуна катышууга мүмкүнчүлүк берилген жок. Мен бул жерде акылсыздыктын чеги жок деп эсептейм. Журналист Лейла Саралаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалы аркылуу берген маегине нааразычылык көрсөтүп, төмөндөгүдөй пикир калтырган. Мындай мыйзамсыздыкка Атамбаев жол берген. Анын айынан Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов өңдүү күнөөсүз адамдар азабын тартып атат. Алар дагы сизге жана мага окшоп Атамбаевге ишенишкен да. Жыйынтыгында эмне болду? Мен эч кандай чыр-чатакты каалабайм. Депутат Ирина Карамушкина дагы Атамбаев башкарган учурда мыйзамсыздык болгонун танган жок. Сиз жакшы билесиз, Алмазбек Шаршенович мыйзамсыздык орнотууну максат кылды беле. Тилекке каршы баары так берилбей көчүрүлүп жатат. Ал дагы адам Кудай эмес, ал ар дайымкыдай эле мыкты болуусун каалаган. Бирок ал атайлап өлкөгө жана элге көп зыян келүүгө ниети жок болгону анык. Учурунда Атамбаев элдин нааразычылыгына карабастан Өмүрбек Чекебаев, Аида Салянова, Канат Исаев жана Садыр Жапаров өңдүү саясатчыларды камакка алдырганда, азыркы активдүү пикир айтып аткандар кайда эле деген суроо жаралат. Угуп атам, мына көрүп атам өз көзүм менен. Бул жөн эле бир саясий куугунтук. Мунун бардыгы жасалма. Эгерде бүгүн ушинтип күнөөлөй турганбыз, эртең булар баары акталышат. Кезинде калктын каршылыгына карабай мыйзам жол бербесе дагы камакка алуу ыкмасын орноткон Атамбаев эми мынтип жылайланбай азабын өзү тартууда. Угуп алып, кайгырып атам, өкүнүп атам, ушу эң чоң адашканым. Бүгүн 14 декабрда Бишкек шаарында биз түтүнгө каршы узаттуу акция өтүп жатат. Акция нарындан атайын алынып келинген төөлөрдүн коштоосунда жөө жүрүштө жаңы конуштарды кыдыруу менен башталды. Уюштуруучулар бул акцияны баштоого акыркы мезгилде Бишкек шаарында абанын булганып кетиши себеп болгонун айтышат. 10 жыл мурун Алматанын мындайча айтканда экологиясы начар дечи элек, азыр биздики аныкынан да жаман болуп кетти. Эми түшүнөбүз, баары тең көмүр менен, башка нерселер менен дагы кышкысын отту жагышат. Анан биз ата-бабабыздан калган салт, ата-бабабыздан калган тарбия дегендей бизге мурас кылып иштап кеткенден кийин биз дагы ошону аракет кылалы деп
газовый казандарга өтсө экен деген ой менен ушул акцияны чыгардык. Ошондуктан алар өзгөчөлүк кылып элдин көңүлүн буруу максатында атайын Теңир тоодон төөлөрдү алдырып келишкен. Алар Бишкек шаарынын тургундары кайдыгер болбой, ар кандай калдыктарды жагып, абаны булгабай газ казандарына өтүүнү сунуштап өтүштү. Акция эртең дагы уланат.